Эркектен дагы эң бир талап кылына турган эмелери, сыпаттардын бири эркек мал табар болуш керек. Мал таппаган эркек эч кимге кереги жок. Тыйын таппаган эркекти эч ким сүйбөйт. Эмнеңди сүйөйлү эркек? Эмнеңди сүйөйлү сенин? Сакал муртуңду сүйөйлү. Эмнеңди сүйөйлү? Эч нерсең сенин бир сом пайда жок. Эмнеңди сүйөйлү сен? Аялдын турган турпатын сүйүшүбүз керек. Жөн эле аял болгон үчүн сүйүшүбүз керек. Аялды эч нерсе кыла албаса деле сүйүшүбүз керек. Аял сүйүлүш үчүн жаралган. Эркекти деле сүйүшүбүз керек. Эркек татыктуу болуш керек ошо сүйө турганга. Эмне менен татыктуу болобуз? Ошонун бирден бири тыйын табар болушубуз керек. Тыйын табар деген бизнесмен болуп тым эле окмуш болуп кетпе. Аялыңдын курсагын тойгозо ал. Аялыңа бүтүн кийим кийгизе ал. Аялыңды бир жакшы үйдө жашата ал. Мейли особнякта жашатпа, мейли үй алып бере алба. Батирде жашасаң да батириңдин акчасын төлөй алган бол эркек. Ошондо сенин аялың сүйөт. Эч нерсе кылбасаң, маймыл эмеге бананга тойгон маймылга окшоп жатсаң, иш жок деп эле курсакты сылап жатсаң, сен эмнеңди сүйсүн аял? Эркектин дагы талап кылына турган эң маанилүү сыпаты 5-инчиси эмне экен? Эркек касып болуш керек. Касып деген эмгекчил болуш керек. Бир кесиптин ээси болуш керек. Адал жолдон акча таба турган, үй бүлөсүн багалаган эркек болуш керек. Бизде мыкты эркектер бар го, мисалы үчүн. Аябай тың эркектер бар, мисалы өзү бир жерлерде иштесе деле, мамлекеттик иштерде бош убагында бир бизнес кыла коет, бир нерсени алып сата коет, мисалы базардан бир нерсе алып сата коет, бир региондо бир нерсеге алып барып сата коет, сырттан алып келип сата коет, сыртка алып чыгып сата коет, айтор бир иштерди баштай коет, бир нерсе кылат, тың эркек. Мына ушундай эркек болуш керек. Ар бир эркек ушундай болуш керек.